Коллекция кайдан жаралат экен, коллекция кайдан, кандай коллекция түзүү үчүн кайдан идея алып келдиңиз? Кайдан чыгармачылык булак? Коллекцияда в основном бир источник алып туруп, ошол источниктин формаларын, түстөрүн, цветтерин колдонуп, бизде хранение алып жасасак. Кайдан башталат деген суроо. Азыркы силер жооп берген суроо. Илхамды кантип визуалдык түрдө көрсөтүүгө болот? Илхам буларды, мисалы чыгармачылык болбосо истештик деп коебуз, биз чыгармачылык булакты биз кайдан алсак болот? Визуалдык түрдө кантип көрсөтсөк болот? Кана, ким жооп берет? Илхамды кантип визуалдык түрдө көрсөтүүгө болот? Илхамды мисалы биз жаратылыштан деле илхам дайыма келе бербейт. Илхамды жаратылыштан мисалы бир нерсени көрүп, бир нерсе аркылуу илхамды алып, ошол алган илхам менен бир нерсени жаратып илхамды берсек болот. Коллекцияга берсек болот экен, коллекцияны түзүүдө мудборду кантип түзөбүз? Мудбордсуз коллекцияны жаратыш кыйын, Но жерде мудборд деген эмне? Бул идеяны визуалдык түрдө көрсөтүүчү композиция деп түшүндүрөт экен. Алгачкы төмөнкүлөр сакталат. Мына мудборд түзүүдө көрдүңөр, цветтой коллекция түзүүдө мудборд коллекциянын образын, стилин, түсүн, түс гаммасын, текстурасын жана формалык чечимин аныктай турган мудборд деген эмне? Мудборд деген ушундай нерсени түшүндүрөт экен. Андан кийин мудборд түзүүнүн максаты кандай? Негизги идеяны аныктоо, андан кийин илхам булактарын системалаштыруу, бул болсо источник, чыгармачылык булак. Андан кийин түс жана материал тандоону негиздөө, андан кийин концепцияны түшүндүрүү. Негизги идеяны кайдан алабыз? Айттык, жаратылыштан алсак болот деп айттык. Абжут баранын ичинен алсак болот, өзүбүз колдонгон буюмдардан алсак болот дедик. Гүлдөрдүн түрүнөн, кийимдердин түрүнөн алсак болот деп айттык. Эми мудборд түзүүнүн этаптары кандай? Мына жерде бул мудборддун максатын аныктоо, тема. Сөзсүз түрдө мудборд түзүүдө алгач эмне керек экен? Биринчи биз тема түзүп алышыбыз керек экен. Теманы, стилди толук не алышыбыз керек экен? Так тандап алышыбыз керек экен. Андан кийин негизги сөздөрдү жазуу, миссия, мисалы минимализм стили болбосо, этно стиль, спорттук стиль болушу мүмкүн. Стилди тактаны биле